Bir вакытта эки адам чээр жазуу жана соода сатык кылуу үчүн саякатка чыгышат. Бири өзүмчүл, бактысызы бир тарапка, экинчиси Кудайды тааныган, бактылуусу экинчи бир тарапка жол тартып жөнөштү. Өзүмчүл адам текебер, өзүн гана ойлогондуктан жана да башкаларды көрө албастыгынан улам ошол жаман көз карашынын жазасы болуп өтө жаман бир мамлекетке түштү. Караса ар жерде алсыз бечаралар, ташбор зулум адамдардын колдорунан жана кыйратуучуларынан чыркырап, сыздап жатышкан. Баардык кыдырып келген жерлерден ушул сыяктуу муңду, аянычтуу абалдарды көрөт. Бүткүл мамлекет жалпы аза күтүү, ыйлап сыздоо жери сыяктуу көрүнөт. Ал эми өзү болсо ушундай аянычтуу жана эзүүчү абалды сезбөө үчүн масчылыктан башка чара таба албайт. Анткени ага баары душман жана жат көрүнөт. Жана да айланасындагы коркунучтуу өлүктөрдү жана үмүтсүздүккө түшкөн адамдарды, ыйлаган таштанды балдарды көрөт. Ошентип абири азап ичинде калат. Экинчиси Кудайды тааныган, кудайчыл, акыйкатты ойлогон жана соонун адеп ахлактуу адам эле. Өзүнүн көз карашына жараша өтө жакшы бир мамлекетке түштү. Мына ушул жакшы адам кирген мамлекетте жалпы шаңдуулукту көрөт. Ар тарапта сүйүнүч, шаң шөөкөт жана өзүнө тартуучу шаңдуу зикирканалар. Барага дос жана тууган сыяктуу көрүнөт. Бүткүл мамлекетте куттуктоолор, сүйүнүчү коюндарына батпаган, ыраазычылыгын билдирүүлөр менен жалпы боштондукка чыгуу аземин көрөт. Биринчи бактысыз, өзүнүн жана да бүткүл элдин муңу менен кайгырган болсо, бул бактылуу адам өзүнүн жана да бүткүл элдин сүйүнүчү менен сүйүнүчкө жана кубанычка бөлөнөт. Жана да өтө сонун соода колуна тиет. Аллахка шүгүр этет. Мына ошондон кийин ал кайрылып келип тигил адамга жолугат. Анын акыбалын түшүнүп мындай деди: "Эй досум, сен бечара акмак болупсуң. Ичиндеги жамандыктарың тышыңа чыгып калган окшойт. Күлкүңү ый катарында, ал эми боштондукту тонолуу деп ойлоп калыпсың. Акылыңа кел. Жүрөгүңдү тазала. Ошондо гана ушул каргашалуу парда назарыңдан ачылып, акыйкатты көрө аласың. Анткени ал өтө адилеттүү, ырайымдуу, кудуреттүү, мыйзамчыл, мээрман, кол астындагыларын өтө сүйгөн бир падышанын мамлекети. Жана да ушул көз алдындагы ушунчалык өркүндөгөн эмгектер менен бүт жагын толук, кемчиликсиздикти көрсөткөн бул мамлекет сенин ойлогонуң сыяктуу болуусу мүмкүн эмес." Андан соң ал бактысыз эсине келет, өкүнөт. "Ооба, мен масчылыктан акмак болуп турмун. Тозок сыяктуу абалдан куткаргандыгың үчүн Алла сенден ыраазы болсун" деп айтат. Эй напсим, билгин. Биринчи адам капыр, Кудайга ишенбеген, же болбосо наадан фасык адам. Бул дүйнө анын назарында жалпы аза күтүү, ыйлоо, сыздоо жери. Жана ушул сыяктуу көптөгөн аянычтуу, жанды эзген коркунучтуу күмөндөр. Аллахка ишенбестигинен жана адашуусунан пайда болуп, аны дайым руханий азапка салат. Экинчи адам болсо, момун, Аллахка ишенген адам. Ал улуу жаратуучуну тааныйт. Жана бул дүйнө акырет бактылуу. Жаратканды тааныган, Алланы сүйгөн жүрөктөр кандай сонун, кандай бактылуу.